Кечеки интернетте жүргөн Библияны окуйсуң деп кыйнап окубайм, мен мусулманмын десе, анда көчөгө чык деп кичинекей кыз менен көчөгө чыгарып койгон. Карындашыбызды, бир карындашыбыз, мен жалгызмын, Эрнис байке, мен жаныма алып келип бериңиз деген. Кудайга шүгүр, көсөй да калбай бүгүн мына ушул үйгө келген, биз проектте жеткирип келдик. Эми интернетке кече чыктым да, мен элдин бетин көргөзбөй аткамын да. Сен уже сен өзүңөн да уруксат алдым азыр, айтып берсең кандай болду эле? Эми карантин башталганда жумуш жок калып, квартира төрөй албай калдым, кыйналып калдым. Эми жалгыз кой энеге баланы кармап, баланы да карап баккан кыйыныраак экен кичине. Бирок ага карабай эле жашап келатканбыз, жакшы эле кызым экөөбүз. Бирок ошондой азыркы акыбал менен ушундай болуп калгандан кийин мен ошол жакка туш болуп калдым. Мен бирок туруп атканда деген маган бул жер благотворительный организация деп түшүндүрүштү. Бизде семинарлар, мастер-класстар болуп турат деди, бирок Библия жөнүндө сөз болгон жок ал жакта. Мен кирип атканда. Мен киргенде 26-сына киргем. Биринчи күнү унчушкан жок, экинчи күнү сабак болот, Библия сабагы болот, катыш деди. Мен катышпай кой, мындай басып кетсем унчушкан жок, ошо бир жума бою унчушкан жок. Карап коюшат, унчушкан жок, момундай заданияларды берип коюшат. Мен кээ бир жерин окусам окуп аттым, кээ бир жерин окубай. Бул не экен? Библиянын эмеси экен? Ооба, Библиянын экен, стих Матвей деп жүрөт. Иисустун эмесинен алынган какой-то эмелер, частьтар да, ошол жер монуп жүрөт экен. Мен бир жолу алып окуп көрүнө кой дедим, мен дини мусулман болгондон мен окуй албайт экенмин. Мен жүрөгүм кысылып кетти ошол жерден. Анан кийин тиги окубайм деп отказ кылдың. Ооба, окуй албайм десем, волонтеру келип, биздин эмебиз, бул жер христианский эме, бияка пожертвованияны жалаң христиандар берет, биз алардын да динин буза албайбыз, анда чыгып кет, сен Библияны окусаң деди. Жанагы уставын окуп көрсөм ал жагында деген, именно Библияны окутабыз деген христианский центр деген жазуу жок болчу. Анан силердин эмеңер боюнча тура эмес болуп атпайбы десем, жок, биздин ишибиз жок, чыгып кет деп ошенткенден кетүүгө макул болдум. Бирок бир күн калайын деп, бир күн убакыт алганмын алардан. Алсам эле эртеси күнү директору келип, сумкам, кызымды кийинтип аткам, ошондо биз жаңыртуу эрте менен болчу. Кызымды кийинтип атсам, кызым футболкачан болчу. Кызың канча жашта? 1 жаш 1 ай. 1 жаш 1 ай? Өтө эле кичинекей. Ошо футболкачан болчу, даже шымын жаңы алмаштырайын деп чечип атсам эле, келип ыргытып, мени түртүп, чык деп, даже коридорго туруп, я ее одену, пожалуйста десем да, на улицу одевай деп кийимдеримди көтөрүп алып бараттан жана сыртына чыгарып салып. Кече суукта, Кечеги суукта мен кызымдын курткасы менен ороп эптеп эшикке чыгып кетип, эшикте отуруп кийинтейин деп атсам да, менин баратам алына турганга акың жок деп, аяктан да баратан алынан да ары кет деп мени итерип турушты. Анан баратан ар жагына кетип, ошол жерден эптеп кызымды кийинтип алып, Эрнис байкеге чалдым. Эрнис байкеге чалсам, дин башкармалыгынан да чалып калышты, бир жерде жылуу жакта отуруп туруп барабыз дегенден нарыраак басып, бир овощной магазинде кирип, кызымды бир аз кийинтип ошол жерде күтүп отурдум. Анан ал жактан бардык жака. Бул жака сен күндөр жеткирди? Мен шаарга киргизбей койгон кечечи. Бул жак бардыгына сообщение кеткен окшойт го, анан акиматтан келишти. Мен суперинфого бергем сен видео кайрылуңду. Ошол аркылуу кеткен окшойт. Ошо Свердловский акиматтан эжелер келип мени организацияга киргизебиз деп аракет кылышса, алар болбой койду. Карантин учуруна, бир чети карантин учуру деп коюшту, бир чети жанагы организация, мен жашаган жерде организациянын аялы мени видеого тартып алып, видеодо айтып организацияларга жөнөтүп атты да, бүт жергечи менин көзүмчө эле жөнөтүп атты. Момундай скандальный аял бар, албагыла, ал деген силерге скандал жаратат, силерди минтет деп мени видеого тартып алып, ал жактан да мени көбөйлөгөн болуп калат окшойт. Бүт организацияларга жөнөтүп жатты ал жактын директору. Мен бир чет ойлодум, ошон үчүн албай коюшту деп, анан кийин мынакей элим бар экен, кыргыз элим бар экен, жакшы мусулман адамдар бар экен деп сүйүнүп отурам азыр. Мага Асылзат, Эрнис байке аркылуу Асылзат деген кыз чыгып, менин үйүмдө жашап туруңуз, мен азыр жалгызмын, келиңиз. Бул кыз мага кече чалып, ошо көчөгө чыгарып койгон кызды алып келип бериңиз бул жака. Мен жолдошум азыр
айылда бияка келе албай мен өзүм жалгыз бияктамын деди, алып келиңиз, кызым üşүтпөңүз деп суранган. Анан мен адрести телефон бергем, өздөрүңөр келдиңер. Кече мен кире албай койгом биякачы. Бүгүн эми курсактоо элеби? Ооба, Кыз жакшыбы? Ооба, Кийимдери жок, азыр? кийими азыр аз. Ооба. Биз эртең алып келип беребиз, Ооба, Оорубагыла. жакшы,